Ялы бұл күнді рахатқа батыруға біз әрекет қылалы. Тора белгіледіңіз. Біз жоғырыда айтқанбыз, айымдардың қоғамдағы орды абдан жоғыры жана маанилүү деп. Дал ушул боюнча біз таңкы конокко 8 март айымдардың майрамы менен куттуктап, айымдарды чакырганбыз. Саламатсыздар ба? Кош келдиңиздер. Кондуу таңыңыздар менен. Тааныштык баштайлы, мүмкүн болсо. Мына Алым Эльмира Алымкулова, Улуттук статистика комитетинин аппарат башчысы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле Махабат Шамшиева, доцент, мугалим эжекебиз, Жумагүл Сарыева, Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык маанидеги лидерлик үчүн алтын медалдардан ээси болосуздар, Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Рахмат. Жаздын башталышы, келиши сиздердин майрам менен башталат эмеспи? Бүгүн өзгөчө мырзалар абдан толкунап сүйүнүп атса керек, сиздерди куттуктайбыз деп бардык. Анан ошол аялдардын орду боюнча кечеги жакында эле ушул бардык аялдар боюнча жакшынакай конгресс болуп өттү, чогулуш болуп өттү. Ошол боюнча дагы кенен сүйлөшөлү деп чакырдык. Аял заты дегенде эле биринчи кезекте ар бирибиз апаларыбызды эстейбиз. Ошондуктан ар бирибиз келечекте ушул аял киши келечектеги эне. Биз энелердин астында ар бирибиз алардын ак сүтүн актоого биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн Кыргызда айтылып коет го бейиш энелердин таманасында деп. Мына ушул Кыргызстан аялдар конгрессинин төрагасы, лидер айым, легендарлуу айым Замира Акбагашевна баш болуп ушул 1993 жылы Кыргызстан аялдар конгрессин негиздеген. Ал социалдык, маданий, экономикалык жактан аял затын, аялдардын коомдогу ордун баалап, ошолорго көмөк көрсөтүү максатында бул долбоор ишке ашкан. Азыркы мезгилде аялдар конгрессинин филиалдары 7 областта, 42 райондо жана шаардык айылдык өкмөттөрдө филиалдары бар. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, жакында 8 март аялдардын күнүнө карата Кыргызстан аялдар конгресси Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда майрамдык концерттик салтанат өткөрдү. Бул иш-чарага бир топ элчиликтер келип, биринчи кезекте аялдар конгрессине ыраазычылык билдирип, экинчиден жалпы аял затын 8 март майрамы менен куттуктап кетти. Жана ошондой эле бул кечеде 10го жакын айымдарга Кыргызстандын лидерлиги үчүн эл аралык маанидеги медалдарын жана грамоталарын тапшырып өттү. Абдан жакшы. Эми бүгүнкү күнү Кыргыздар аялдар конгресси менен ЧИКА деген агентство кошо иштеп келатат. Эми ушул жылдын башынан 700дөн ашык аял заттарды окууга киргизип окутуп атышат. Анын ичинде 17% студенттер, 13% окуучулар, 14% мамлекеттик кызматкерлер. Ошол боюнча биз аял конгресси аябай жакшы иштеп, ушул тармакта ар бир профессияларды алып, ошондой окуп жатышат. Андан жакшы. Сиздин кошумчаңыз? Мен кошумчаласам, ошо аялдар конгрессинде ар тармакта бар. Ошо тиги Махабат айтып кеткендей, 9 областта, ар бир райондо, ошо мен Жайыл район, Кара-Балта шаарынын аялдардын конгрессин жетектейм. Ошо 2003 жылы агробизнес боюнча чоң семинарлар өткөзүлгөн. Анан ошо семинарда Азия борборундагы эксперттер келип, айыл кыштагы дагы аялдарга көмөк көрсөткөн. Ошо 120 киши катышты, аялдар кыштагынан. Аларды ошо семинардан кийин 7 айыл кыштактарда 7 теплица ачылды. Анан 7 теплица ачылды. Анан дагы айтайын десем, тиги Шопоков шаарындагы бизнес-инкубатор бар, аял конгресстерин ошо Шопоков шаарынын акимиятынын суроосу менен, аялдардын суроосу менен бизнес-инкубатордун негизинде бала бакча ачылган. Ошо 80 бөбөк ошо бала бакчада барат. Анан ошо бизнес-инкубаторда аялдарга психологиялык,
юридикалык жардам өткөзүлөт, кеңештер берилет. Ошо аялдар, ошо турмушта кыйналган аялдар ошол жерден кеңеш алышат, реабилитация өтүшөт. Ошону айтайын деген, анан дагы китеп жөнүндө айтайын деген, аялдар конгресси жакында китеп чыгарды, эки томдук. Ошо аялдарга эң негизги ар бир тараптан лидер аялдар кирди, 450 аялдар. Эми дагы быйыл 3-чү тому ачылган жатат. Ошо телекөрсөтүүдөн айтайын дегем дагы, ар кайсы тарапта лидер аялдар, ошо бизнестеби, айыл чарбадабы, медицинадабы, образованияда болсо, ошо 3-чү китепке киргизебиз деп ойдобуз. Ошо телефонун айтып койсом болобу, кимге конгресс, аялдардын конгрессине кайрылсын. Ошо 0559 02 30 44 деген номерге кайрылсын. Элмира айым айта кетсеңиз, мына аялдар биз эртеден бери дагы айтып атабыз, түйшүктүү жумушта аткарат, күндүзү жумуштан кийин үйүнө барып тамак жасаш керек, балдарына кам көрүш керек, эртең менен эрте бала бакчага жеткириш керек, айта берсек, жумуш абдан түйшүктүү. Ошол учурда баарына жетишет экен да, баарын аткарат экен. Анан коомдук ордо аялдар көбүрөөк дагы кандай кызматтарда иштейт? Эми мен өзүмдүн тармагымды айтып кетсем, бизде 848 вообще адам иштейт, государственный служащийлер. Анын ичинен 75% аялдар иштешет. Эми бизде тармакта эми ведущий специалисттер, главный специалисттер, руководительдер, аял заттар. Азыркы бүгүн территорияларыбызда көп аял зат иштейт. Анан кийин биздин жумушубуз аябай оор. Биз эми статистиканы кылабыз, официальная статистика. Ошол биздин азыркы биздин маалымат менен бүт баары Кыргызстан боюнча социалдык, экономикалык пайыздардын баарын көрсөтөт. Негизи эле чыдамкай болсо керек да айымдарчы. Чыдамкай, Адамдардын ушул аялдар негизи чыдамкай. Анан кийин сиздерге деле жумушка келгенде мырзалар көпкө чейин иштебестен баягы чыдамы жок болгондор, аялдар көбүрөөк иштесе керек, чыдамкай болушат. Ушундай сонун. Ал эми өзүңүздөр 8 мартты кандай тостуңуздар, кандай белгиледиңиздер? Бүгүнкү койгон пландарыңыздар кандай? Кечетен башталса керек. Жумушта кечээ башталган. Албетте. Мына айтып кетсек, мен Бишкектеги технолог архитектура колледждин жетекчиси болуп иштейм. Менин ошол колледжимде 53 жалпы мугалим бар. Анын 75% аялдар түзөт. Анан албетте биз дагы өзүбүздүн коллективибиз менен кече күнү ушу 8 март майрамын белгилеп, өзгөчө ушул аялдардын ролу жогору экенин айтып өтүп, силер айткандай үй бүлөдө дагы, жумушта дагы бардык жерде өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет да. Ошон үчүн биз аябай майрамды буюрса дагы деле алдыда тосконго даярбыз. Эң жакшы экен. Демек, майрамдын бардыгы алдыда турбайбы көрсө, абдан жакшы экен. Бул ушул конгресс боюнча жакында чогул өткөн иш-чара боюнча дагы бул бардык областтарга чейин тарайт да. Ооба. Аймактарга чейин барат. Жалпы ошол 7 областтан келген дубандар, жалпы аял заты ошол филармонияда бүт келип катышты. Алар медицина тармагында, билим берүү тармагында, маданият тармагында, бизнесмендер, башка тармактардан бүт аялдар чакырылып, жана өз учурунда ушундай аракет кылып, аларга ардак грамоталарды берип, анан китепке чыгарып, алардын ролу жогору экендигин белгилеп келе жатабыз. Абдан жакшы. Дагы да болсо дем күч берилген турбайбы? Китепке чыгарылып атса, дагы да болсо сөздөр айтылып атса, дем күч болуп дагы да болсо күчөйөт турбайбы? Мына ушундай сонун жана өзгөчө суроо бергим келет да, сиздер деле кандай белектер менен баягы негизи эле бул коллективде мырзалар айымдарды куттукташат эмеспи? Ал эми сиздерде 75% айымдар болуп жатса, сиздер жалаң эле айымдар болуп куттуктап жатсаңыздар, анан бири-бириңиздерге болгон белектер кандай болот, же болбосо сиздердин үй бүлөгө болгон белектер кандай болот?
мырзалардан. Эң жакшы белек гүл деп ойлойм. Ооба. Гүл менен. Таң эрте биз дагы айтып атканбыз жана гүл депчи. Чындыгында аял заты негизи жаратылыш менен байланыштырып турат да аял заты. Ооба. Аял заты негизи өзү гүлгө окшош. Ошон үчүн бардык аял заты гүлдөрдү жакшы көрөт. Ошон үчүн мырзалар да гүлдөрдү күтөт. Биз дагы ушундай бир жакшынакай гүлдөрдү өзүбүздүн коллективибизге берип жана дагы деле бере беребиз. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Таң эрте келип кызыктуу маек куруп берген ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто Эльмира Алымкулова, улуттук статистика комитетинин аппарат башчысы, ошондой эле Махабат Шамшиева, мугалим эжекебиз, Жумагүл Сариева эжекелер болду. Майрамыңыздар кут болсун. Майрамдык маанай